Бул адам асмандан самолетту барымтага алып $200,000 сураган. Анын талабын АКШнын ФБР кызматкерлери аткарууга аргасыз болуп, $200,000 даярдап алып келип берет. Акчаны алган адам акчаны белине байлап, самолеттон секирип көздөн кайын болот. Бул АКШ тарыхында учакты акча үчүн барымтага алган болгон окуя. Ал тирүүбү же өлүүбү деген суроо ФБРди дээрлик 40 жыл бою кыйнап келди. Бул окуя америкалыктардын Thanksgiving майрамына бир күн калганда болгон. Бүткүл өлкө боюнча адамдар үйүнө жетүүгө шашып жатышкан. Ошол күнү Орегондогу Портленд шаарында Дэн Купер деген ат менен катталган адам 305-рейске билет алат. Бул Tacoma Flight 305 Northwest Orient компаниясынын Портлендден Сиэтлге каттаган жарым сааттык каттамдарынын бири эле. 1971-жылдары ички каттамдарда коопсуздук же болбосо ким экенин текшерүү болгон эмес. Жөнөкөй айтканда, автобуска отургандай эле чыгып кете беришчү. Ошондуктан учакка тапанча, бомба, бычак жана башка куралдар менен кирүү мүмкүн болчу. Мындай эркиндик Дэн Куперге бомба алып чыгууга шарт түзгөн. Ал орто жаштагы арык чырай киши болгон. Көзүнө күмүш көз айнек тагынып, кадимки бизнесмендердей кийинген. Ал учактын арткы жагына отуруп, стюардесса Флоренс Шафнерге муз кошулган бурбон, 7-Up суусундугун заказ кылат. Учуу башталгандан көп өтпөй, Купер Флоренске кат сунат. А дегенде ал аны тамаша кылып жатат деп ойлогон. Бирок Купердин тигилген көз карашы аны катты ачууга мажбур кылат. Кагазда мындай деп жазылып турган: "Айым, менде бомба бар. Жаныма келип отуруңуз." Шок болгон стюардесса анын чындап айтып жатканына ишенбей, кайра сурайт. Купер чемоданын ачканда ичинде чын эле бомбага окшогон нерсе турганын көрөт. Ал эки зымдын ачык учтарын кармап, эгер талаптары аткарылбаса, учакты жардырам деп коркутат. Стюардесса учкучтарга: "Артта бир адамда бомба бар экен." Бул кабарды уккан учкучтар дароо эле диспетчердик мунарага жеткирет. Андан кийин Northwest Orient компаниясы менен ФБР да кабардар болушат. Ошол эле учурда Купер өзүнүн талаптарын телефон аркылуу айта баштайт. $200,000 накталай. Акча баштыкка салынып берилсин. 4 парашют. 2 негизги арткы, 2 сактык алдыңкы. Коркуп турган стюардессалар анын жазылган каттарын кабинага алып барышат. Northwest Orient компаниясы бул талаптарга дароо макул болот. ФБР Сиэтлдеги First Bank менен байланышат. Банк алдын ала даярдалган сериялык номерлери бар акчаларды даярдап берет. Ал эми Купер болсо өзүн кадимкидей сабырдуу кармап, бурбон ичип, дээрлик жарым пачка ралли тамекисин тарткан. Акыры талап кылынган акча менен парашюттар аэропортко жеткирилет. Купер учак конгондо аны алысыраак аэропорттун четине алып барууну талап кылат. Купер бул жерде бир гана ката кетирген. Ал акчанын номиналын так айткан эмес. Ошондуктан $200,000 толугу менен $20 купюралардан берилип, анын салмагы 10 килограмм тегерегинде болуп калат. Купер эч нерседен кабары жок жүргүнчүлөргө эки стюардессаны кошуп бошотуп жиберет. Анын ичинде Флоренс да түшүрүлөт. Бирок калган учкучтар жана стюардесса Тина Мокло барымтада калат. Учак күйүүчү май менен толтурулуп, учууга даярдалгандан кийин Купер жаңы шарттарын айтат. Учак 3 километр бийиктикте учсун. Конуу дөңгөлөктөрү жана канаттардын тийиштүү бөлүктөрү ылдый абалда болсун. Ылдамдык саатына 320 километрден ашпасын. Багыт Мексико шаары. Бирок учкучтар ага: "Мексикого чейин күйүүчү май жетпейт. Рено же Феникс шаарына конууга мүмкүн болот." Рено болсо жакшы экен. Анда Реного. Автопилот Виктор 23 деген багытка коюлат. Бул маршрут төмөн бийиктикте учууга мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда эки аскердик учак барымтадагы лайнерди алыстан ээрчип учуп жөнөйт. Бирок алар реактивдүү учак болгондуктан мындай жай ылдамдыкты сактай албай, айланып гана учуп жүрүүгө мажбур болушкан. Стюардесса Тина Моклого: "Кабинага калган кесиптештериңе бара бер." Тина чыгып баратканда Купер белине бир нерсе байлап жатканын көрөт. Ал акчасы салынган баштыкты өзүнө бекитип байлап жаткандай сезилет. Ошол учурда экинчи учкуч кабинада коңгуроо үнүн угат. "Капитан, арткы эшик ачылып кетти." "Арткы эшикпи?" Бул 727 учагы башкалардан өзгөчөлөнүп, анын арткы тепкичтери учуу учурунда да ачыла берчү. Экипаж Купер парашют менен секирип кетет деп коркуп турушкан. Экинчи учкуч: "Капитан, биз аба басымын жоготуп жатабыз."
так ушул учурда 40 жылдан бери талкууланып келе жаткан эң чоң суроо жаралат. Мына ушундан кийин эмне болгонун эч ким так билбейт. Бир гана анык нерсе, Дэн Купер ошол түнү дайынсыз жоголгон. Ал ошол арткы эшикти ачып, парашют менен секирип кеткен болчу. Эч ким Куперди чындап эле секирип кетет деп ойлогон эмес. Учак Реного конгондо анын ичинде жок экенин көрүшүп, баары таң калат. Учактан кара галстук үчүн ийне, тамеки бүчөктөрү, бир спорттук жана ачылган сактык парашюту табылат. Суу ичкен стакандан башка каттарды, бомбаны, акчаны Купер өзү менен кошо алып кеткен. Түнү менен ФБР сүрөтчүлөргө күбөлөрдүн айткандарына таянып фоторобот жасатат. Авиация боюнча адистер учактын автопилоттук маршрутуна таянып, анын так маршрутун эсептеп чыгышат. Учкучтар ал кечки саат 20-дан 10 өткөндө учактан секирген болушу мүмкүн экенин айтышат. Бирок секирген учурду эске алып, шамалдын жүрүшүн кошуп эсептегенде издөө аймагы 72,5 квадрат километрге чейин чоңоюп кетет. 1971-жылдын Thanksgiving күнү Вашингтон штатындагы Ариэл айылынын жанында эң чоң издөө иштери башталат. Тиг учактар көк асмандан, жерден ондогон ФБР агенттери жана улуттук гвардиянын жоокерлери токойлорду, талааларды издеп кыдырышты. Бирок эч нерсе табылган жок. Кийинки күнү бардык гезиттерде ал жөнүндө жазылат. Бир гезит аны катачылык менен Диби Купер деп жазып алган. Ошондон Диби деген ат элге жагып, Диби Купер деп аталып калат. Алгач ФБР Куперди тажрыйбалуу парашютчу болсо керек деп ойлошкон. Анткени учактан секиргени парашют сурап, аны алып жатканда секирүү эрежеси жазылган китепчени стюардесса бергенде албай койгон. Ушунун негизинде агенттер жүздөгөн мурдагы аскер парашютчу жана учкучтардын тизмесин текшеришкен. Бирок эч кандай далил табышкан эмес. 1972-жылы 7-апрелде United Airlines компаниясынын 727 учагын Джеймс Джонсон деген жаран барымтага алган. Ал да 4 парашют жана $500,000 талап кылган. Акчаны алып, ал дагы учактын арткы тепичинен секирип кеткен. Бирок ал бир таанышына "Мен Купер жасаган ишти да жасай алмакмын. Бирок мен $200,000 эмес, $500,000 сурайт элем" деп айтып койгон экен. Мына ушул сөзү анын ийизине чөп салып, ФБР аны бат эле таап чыгат. Ал киши Ричард Маккой болчу. Анын үйүнөн парашют костюму жана $500,000 салынган баштык табылат. Ушул адам Диби Купер эмеспи деп шек санашкан. Бирок ал эмес болуп чыгат. Анткени менен United Airlines'ти барымтага алган иши үчүн 45 жылга соттолуп кетет. 1980-жылы Диби Куперди издеп жүргөндөр үчүн күтүлбөгөндөй жаңылык болот. 7-февралда Брейн Инграм аттуу жаш бала атасы менен Колумбия дарыясынын жээгинде отун чогултуп жүрүп, кумдун арасынан эскирип кеткен 3 таңгакталган $, таап алат. Ата бала акчаны ФБРге өткөрүп беришет. Анын сериялык номерлерин Куперге берилген $лары менен салыштырганда, ошол акчанын бир бөлүгү болуп чыгат. Акчанын эсебин санап чыкканда $5,800 болуп чыккан. Бирок бул акча Купердин болжолдуу түшкөн жеринен 32 километр алысыраак, шамалдын тескери багытында чыккан. Мындан тышкары геологдор изилдеп көрүп, акча кеминде окуядан 3 жылдан кийин жерге түшкөнүн билдирген. Кандай бул жерге келип калганын божомолдоп отурушуп, Купер өзү келип көмүп кеткен болсо керек деген жоромолго токтошот. Бирок ФБР ошол жердеги аймакты казып чыкса да, андан башка акча табылган жок. Көпчүлүк маалымат каражаттары аны тамекини көп тарткан жана ичимдикке жакын адам катары сүрөттөшкөн. Бул ишти изилдеген агенттер ар кандай божомолдоп, анын учакты басып алуу мотивин аныктоого аракет кылышкан. Агенттердин бири Ларри Карр мындай деген: "Менимче Купер чындап эле ичимдик ичкен адам эмес. Чыныгы аракет болгондо мындай стресс абалында бир эмес, бир нече стакан ичмек. Ал эми тамекини болсо, болгону 8 даана тарткан." Карр Купердин тандоолорун изилдеп, анын ким экенин божомолдойт. Ралли тамекисин адатта жогорку билимдүү, маданияттуу адамдар тартчу. Бурбон менен Севен Ап болсо 1970-жылдары тандалма коомдун ичимдиги болуп эсептелген. Демек Куперде акчадан башка да максаты болгон болушу мүмкүн. Самолетто жүргөн учурда стюардесса Тина Мокло андан мындай деп сурайт: "Эмне үчүн дал ушул Northwest Orient компаниясын тандадыңыз?" Купер:
бул компанияга каршы өчүм жок, жалпысынан эле өчүм бар. Дал ушул туюк жообу Купердин образын күчөтүп, уламышты азыркы күнгө чейин улантып келет. Анын тирүү эместиги романдын акыркы барагы жок калгандай сезим калтырат. Жылдар бою ФБР 1000ден ашык шектүүнү суракка алган. 2007-жылы болсо жаңы шектүү пайда болуп, иш кайрадан жанданат. Нью-Йорктогу жеке детектив Скип Портиреске бир киши келет. Мен Диби Купер ким болгонун билем. Сиз аны кайдан билесиз? Ал менин агам болчу. Купер деп айтылып аткан адам Кеннет Кристенсен болгон. Кристенсен Купердин барымтасына дал келген бир катар белгилерге ээ эле. Ал ошол учурда Northwest Orient Airlines авиакомпаниясында стюард катары иштеген, учактарды, каттамдарды жакшы билген. 1970-жылдардын башында авиакомпаниядагы кыскартуулар жана айлыктын азайышы үчүн кыжырданган. Айына болгону $150 тапчу. Бирок барымтадан бир жыл өтпөй, ал чоң үйдү накталай акчага сатып алган. Кристенсен да Купер сыяктуу бурбон ичип, тамеки тартчу. Мындан тышкары анын сүрөтү күбөлөр көрсөткөн Купердин фотороботуна абдан окшош болгон. Стюардесса Флоренс Шафнерге Кристенсендин сүрөтүн көрсөтүшкөндө, бул сүрөт Диби Куперге мурда көргөндөрдүн ичинен эң окшош экен деп айткан. Бирок ФБР муну жетиштүү далил деп эсептеген жок. Себеби ал бир да жолу Дэн Купермин деп айткан эмес. Бул болгону туугандарынын гана жоромолу болгон. Ушундай Куперге байланышкан окуялар, уламыштар улана берет. Бирок эң кызыктуу жана маанилүү далил дарыя жегинен табылган акчалар бойдон калат. Бул Купер учактан секирип кеткенден кийин табылган жападан жалгыз элемент. Бул акчаны көпчүлүк Купер кайра келип көмүп кеткен деп айтышат. Бирок бул ойго кошулбагандар Купер сууга түшүп кетип, акча дарыя аркылуу келип калган болушу мүмкүн деген ойду ыкташат. 1971-жылы Купер болжол менен 20:10 секиргенде учактын багыты Льюис дарыясынын үстүнөн өтүп жаткан. Эгер анын баштыгы шамалга туруштук бере албай үзүлүп кетсе, ал түз эле Льюис дарыясынын үстүнө түшмөк. Дарыянын агымы катуу жана терең болгондуктан баштык Колумбия дарыясына чейин жетиши мүмкүн эле. Купер акчаны талап кылганда жөн эле талап кылган. Эгер $100 купюраларды сураса, болгону 2,5 килограмм гана салмак болот эле. Бирок анын сураган акчасы $20 10 килограмм болуп кеткен. Мындан тышкары ага берилген парашюттардын ичинен Купер эң ыңгайсызын гана тандап алган. Ошондон улам парашюттун ыңгайсыздыгынан жүдөп, Льюис дарыясына түшүп агып кетип, балыктарга жем болуп кеткен болушу да мүмкүн. ФБР анын аман калуу мүмкүнчүлүгү абдан аз болгон деп жыйынтык чыгарат. Эгер ал сууга түшүп каза болсо, анын денеси жарым-жартылай калкып, андан кийин катуу агым менен Колумбия дарыясына чейин жетиши мүмкүн эле. Чынында эле акча табылган жер Купер түшкөн жерден болгону бир нече километр алыстыкта. Бирок кызыгы, бул жер дарыянын агымына каршы багытта жайгашкан. Ошондой болсо да, баштык ары бери өткөн кемелердин парасына илинип келип, айрылганда акчанын бир бөлүгү жээкке чыгып калган болушу мүмкүн. Анда Купердин денеси океанга чейин агып кетип, түбүнө түшүп кеткен деген ойго алып барат. Андай болгон болсо, Купердин денесин эч качан табуу мүмкүн эмес дейт адистер. Ошол жээктен табылган акчадан башкасы жүгүртүүгө чыккан эмес. Бул $200,000 баары колдонулган эмес дегенди билдирет. Демек ал өмүрүн тобокелге салып уурдаган акчасын сарптай албай калган. Бул иштин толук чечилиши үчүн бир гана нерсе керек. Ал Купердин денеси. Бул Бигфут сыяктуу. Далилдер канчалык көп болсо да, денесин тапмайынча иш чындап чечилбейт. ФБРдин акыркы корутундусу боюнча Купердин өлгөнү көбүрөөк ыктымал. Бирок эч кандай анык далил болбогондуктан көпчүлүк бүгүнкү күнгө чейин ал аман калган деп ишенип келишет. Балким ал бүгүнкү күндө да тирүү, эл менен аралашып эле жүргөндүр. Кандай болсо да, Купердин баяны бүтпөй калган китеп сыяктуу. Ар бир жаңы изилдөө улам жаңы имиштерге жол ачат. Бул сыяктуу окуяны бул жерден чыккан видеолордун бирин тандап көрсөңүз болот. Видео жакса лайк басып, катталай кетиңиз. Саламатта болуңуз.